Bir de sonra bu bizde. Men Torayır ayının Aksakallar Kengesi'nin töragası İbrahim Durubay. Mikrofon gereği Bu rekil yok, gereği yok. Alhamdulillah günüm geçedi. Bu rekil janağı Asman degen baleket var, Asman degen. Bu Asman boyunca bir jakşırak informasiya aytıp koymuş. El bagış, Torayır'ın eli, Kızılört'ün eli bagış kuralı, emne kılat. Je remontuncu sayılbayt, je jerin aylayalbayt, je үйün salalbayt. Ötkönde tigi gubernator aytıp keptiler, bir şu martta alып kelip berem, tekten alып kelip, oşo janağı Asman boyunca alып kelip, жооп берем деген мына ким турат, аким турат. Анан бул менде мындай ой болуп калды да, ушу сиз да Кудайдын ордуңузду сактаса экен тиги эме деп. Ушундай кылып эле кезиктиргенден кийин эле тияп кетип калышат, же бияка жоготуп коюшат. Бул же бир атайын чыккан тактика мындай убакытты жоюш үчүн. Улам жаңысы келип, улам убада берер экен деди. Айтайын эми ачык эле айтып коеюн. Урматтуу туугандар, угуп койсоңуздар. Асман эми бул районго мамлекет деңгээлдеги бул план болгондуктан, тиги проект болгондуктан. Асман азыр Торайгыл айыл аймагында бир бекилген жери бар болчу 4000 гектар. Азыр чын айтайын Асман боюнча мен бул аким катары мен деле түшүнө элекмин да. Анткени азыркы күндө Асманды жылдырып атат деген маселе чыкты. Торайгыл айыл аймагынан Тамчы айыл аймагына. Эми ал дагы канчалык деңгээлде бекип, канчалык деңгээлде мындай ишке ашат билбейм, бирок азыркы учурдагы дирекция ошондо иш алып барып атыптыр да, Асманды Торайгыл айылы менен Тамчы айылына жылдыруу боюнча. Өткөндөгү губернатор келип айтып кеткен убадасы боюнча эмнегедир область жанагы ошо кездеги жетекчиси Асман дирекциясынын Тимур Файзиев мырза келип областтан губернаторго жолугуштур. Анан бирок мен райондон күтүп атам силер десек, бирок эмнегедир районго кирбей эле өтүп кетип калышты да. Анан так что биз деле мен дагы билбейм, бирок анан өткөн силерге айтылбады беле. Асман боюнча салам деген ошо Асмандын аймагына кирип калган айылдар Кайсы губернаторго жолугу? кимге? Мурунку губернатор. Мен жолугу элек. Анан тиги Асмандагы аймагына кирип калган аксакал айылдагыларга айтпадык беле. Салам деген жумушуңар, үйүңөрдү сала бергиле. Салам деген сарайыңарды сала бергиле. Бир запрет же болбосо бир эчтеке жок ал жердечи. Мындайча айтканда, азыркы учурда мындай бир жанагы дирекциянын бир жакшынакай бир ойлорунан башка азырынча тилекке каршы. Мындай азырынча мындай жок болуп аткандыктан сала берсе болот деп өткөндө айтканбыз да. Анан баягы Асман салынат экен, эчтеке салбайм, заборун оңдоп койбойм, же болбосо эчтеке ремонт кылбайм деген бул туура эмес деп койдойм да.